Бүгін жалпы Кыргыз эли чоң тандоонун алдында турат. Биз башчыбызды тандашыбыз керек. Кыргызда сөз бар. Башкарган адам толук эмес, башчы адам толук адам. Эгерде сен бирөөнүн салып кеткен жолуна түшүп, ошол ишти улап, бирок өзүң эч бир жаңы нерсе алып келе албасаң, бирөөнүн акыл жетегинде бирөөнүн башкаруусу менен иш кылсаң, сен башчы эмес, сен жөн эле башкаруучусуң. Башчы болуш үчүн сенин өзүңдүн жеке көрүүң керек. Өзүңдүн иликтөөң, чыгарган чечимиң жана ошонун аркасында жасап жаткан ишиң болуш керек. Ошол иштин үзүрү гана болгондо, ал үзүр элге пайдасын бергенде сен башчысың. Бүгүн бизде башкаруучулар өтө эле көп. Чыныгы башчыны тандап алыш ар бирибиздин мойнубуздагы милдет. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, урматтуу абдан тараган Таш көмүр шаарынын тургундары. Саналуу күндөрдөн кийин биз тандоо кылабыз. Ал тандоо 6 жылдык багытты аныктап берет. Ким президент болсо, анын программасы, анын алдында койгон максаттары кандай болсо, мамлекетибизде ошол багытта өсөт. Ошон үчүн ар бирибиз жүрөгүбүз менен ойлонуп, толгонуп, бирок туура тандоо кылышыбыз керек.